Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучуларым? Силер менен видео сабак аркылуу жолугушуп турганыма кубанычтамын. Баарыбыз окуу куралдарын даярдап, сабакка көңүл бурабыз. Бүгүнкү сабактын темасы Кыргыз элинин улуттук оюндары. Биз бүгүн улуттук оюндар менен таанышабыз, аларды бири-биринен ажырата билебиз, текст окуп, суроолорго жооп беребиз. Алгач улуттук оюндар менен таанышып алалы. Тогуз коргоол. Тогуз коргоол акыл оюндарынын бири. Бул оюнду бардык жаштагы адамдар ойносо болот. Алгач кыргыз эли бул оюнду мындай ойногон. Жерге чукулап, чуңкур кылып, коргоолдор менен ойношкон. Андан кийин териден жасашкан. Ал эми азыркы кезде ар кандай түрлөрү бар. Ордо. Ордо Кыргыз элинин улуттук оюндарынын бири. Оюнга 10-20 чейин оюнчу катыша алат. Түз жерде же кырманда ойнолот. Ордодо томпой аркылуу чүкөлөрдү атып, аянтчадан чыгарышат. Кыргыз эли бул оюн аркылуу аскерге даярдык кылышкан. Сүрөттө көрүп турганыңардай, айлампанын ичинде чүкө турат. Чүкөлөрдү томпой аркылуу атып, айлампадан чыгарышы керек. Көкбөрү. Көкбөрү Кыргыз элинин ат оюну. Оюнду 2 жаат болуп да, ар бир оюнчу өзү үчүн да ойносо болот. Анда улак же торпоктун союлган денесин оюнчулар талашып, тайгазанга ташташат. Башта бул оюнду улак же торпоктун ордуна бөрү менен ойношкон. Эреңиш, күрөш, кунан жарыш. Кунан жарыш спорттук ат оюну. Мелдеш тегиз талаада же ат майданда өткөрүлөт. Бул оюнга 11-13 жаштагы балдар катышкан. Баары тегиз туруп, бирдей учурда ат жаап таймашышкан. Саяпкер атты багып, таптап, ат жабышка даярдаган адам. Бул оюнга катышкан аттарды саяпкер даярдап берген. Чабандес. Ал ат үстүндө мыкты шамдагай жүргөн жигит. Селкинчек. Селкинчекти да жашына карабай ойношкон. Аркан тартмай. Балдар оюндарынын бири болуп эсептелет. Жоолук таштамай. Көз таңмай. Көз таңмай балдар оюндарынын катарын толуктайт. Ак терек, көк терек. Бул оюн кеңири таралган оюндардын бири. 2 жаатка бөлүнүп ойношкон. Алтын шакек. Жашынмак. Биз улуттук оюндар менен таанышып алдык. Эми окуу китептин 67 бетинде берилген текстти туура окуйбуз. Кана баарыбыз окудук. Балдар оюндары. Кыргыз элинде көп оюндар бар. Оюнга чоңдор, балдар катышат. Балдар оюндары абдан көңүлдүү өтөт. Окуу китептин 68 бетинде берилген ырды көркөм окуйбуз. Ак терек, көк терек, бизден сизге ким керек? Дайым сылык тартиптүү, келсин бизге Керимбек. Сүрөттө көрүп турганыңардай, бул ырды айтып, оюн ойноп жатышат. Ар бир жааттан жаат кезеги менен бирден оюнчуну чакырып ойношкон.
Баарыбыз колдонмо адептердин 91 бетине көңүл бурабыз. Сүрөттөргө карап, улуттук оюндардын аталыштарын толуктайбыз. Калем сапты алып, баарыбыз жаздык. Эгерде жазып бүткөн болсоңор, анда чогуу байкайлы. 9 коргоол, кыз куумай, көк бөрү, күрөш, селкинчек, аркан тартмай. Үй киши колдонмо дептердин 91 жана 92 бетинде берилген көнүгүүлөрдү аткарабыз. Экинчи көнүгүү кыргыз элинин балдарга арналган кандай улуттук оюндарын билесиңер? Аларды жазгыла. Ал эми үчүнчү көнүгүү улуттук оюндардын сүрөтүн боеп, аталыштарын жазабыз. Балдар, биз бүгүнкү сабакта улуттук оюндар менен таанышып алдык. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.